Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн көпчүлүктүн тандоосу менен 2023-жылы чыгып көрүүчүлөрдүн купулуна толгон Аңчы иттер аттуу 8 бөлүктөн турган кичи сериалдын таржымалын көрөбүз. Анда эмесе алдыңкы 20 мүнөттүн ашык убактыбыз толугу менен кызыктуу өтүшүн күтүп калган болсоңуз баштай берели. Вот ублюдки! Ах вы твари! 2020-жыл коронавирус пандемия убагы. 20 жаштагы Ким Гон О бокс менен машыгып жаткан. Каарманыбыз машыгуусуна катуу берилип, жакында боло турган мелдешке катышууну көздөп жаткан. Боксчу машыгуудан кийин үйүнө жөнөп, бул убакта пандемия болгондуктан бардыгы бет кап тагынууга мажбур болуп, бет кап тагынбагандарды автобуска дагы түшүрчү эмес. Анда көчөдө мас болуп калган адамдардын бири бет капсыз эле автобуска кирүүгө аракет кылып, бул окуяга күбө болуп турган Ким ага эч кандай зыян жеткирбей эле автобустан түшүрүп коет. Биз тасманын жүрүшү менен коронавирус учурунда көптөгөн ишмерлер чыгымга учурап, көптөгөн жумушчулар жумуштан айрылып, алардын катарында каарманыбыз Кимдин апасы дагы карызга батып кетет. Апасы жеке ашкана иштеткендиктен пандемия учурунда кардарлар келбей, жада калса ижаранын дагы төлөй албай жашоолору оорлошо баштайт. Ким Гон У держит оборону, выжидает момент для атаки. Удар в корпус. Ошентип бокс боюнча мелдеш башталып, каарманыбыз орто салмакта ага чыккан атааңдаштарынын бардыгын жок кылып, биринин артынан бирин сол колунун соккусу менен атааңдаштарынын быкындарына таамай тийгизип, алардын денелерин талта чаап нокаут менен гана ута баштайт. Каарманыбыздын атааңдаштарынын бири Уджиндагы мыкты боксчу болгондуктан атааңдаштарын сезбей эле жеңе баштайт. Ошентип мелдеш дагы аягына чыгуусу жакында финалдык беттеш башталып, финалда Ким Гон О Хон Уджин менен биринчиликти талашат. Анда Уджинга машыктыруучусу жакшылап эскертип, анын сол колу өтө күчтүү экен. Ошондуктан сол быкыныңды абайлаганың десе, Уджин каршылашын такыр эле тоготпой, мен эмне бекеринен эле армияда кызмат өтөдүмбү, буга окшогондордун соккуларын сезбеймин деле. Мен азыр буга көрсөтөмүн деп чыгып беттешти өзүнүн адатынча оюн менен баштап, бирок ал ойлогондой болбой эле каарманыбыз бир соккусу менен эле аны өзүртө чабат. Анда эчтекени түшүнбөй калган Уджиндин оюна бир нерсе келип, Кимди алдап жок кылам деп ойлонуп, ал мени дагы быкынга согууга аракет кылып жаткан кезде мен ага таамай сокку өткөрүп уктатам деп мерчем дейт. Бирок дагы деле ал ойлогондой болбой, Ким аны дагы бир жолу өзүртө чаап, беттеш аягына чыгып каарманыбыз Ким биринчиликти алып кетти. Бирок Ким Гон У өтө күчтүү боксчу болгону менен аябай сылык бала болчу. Ошондуктан беттештен кийин атааңдаштарынын баарынан кечирим сурап, бир кезде Уджиндин дагы мезгили келип, андан дагы кечирим сурап өзү менен кошо тамактанууга чакырат. Анда Уджинга каарманыбыздын колунун күчү аябай кызык болуп, сен мынчалык күчкө кайдан толгонсуң? Эмнеге оң колуңду иштетпейсиң десе, Ким ага жооп берип, менин оң колум мындан дагы күчтүүрөөк. Бирок оң кол менен сокку өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен мурда таштандыда иштейт элем, ошол мезгилде унаалардын дөңгөлөктөрүн соккулап үйрөнгөнмүн. Кара жумуш көп кылгандыгым үчүн ушундай күчкө толгондурмун деп өзүн Уджиндин алдында аябай ылдый алып, жакшы пейили менен Уджин андан 7 жаш чоң болгондугуна карабай аны менен достошууга жетишет. Ладно, больше не буду, обещаю. Договорились. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ошентип экөө байланыш сандарын алышып, мындан кийин да жолугуп турууну мерчемдеп, мындан соң Ким дароо эле апасына келип өзүнүн жеңгендиги тууралуу маалымат берет. Анан да Ким утуп алган байгесин апасына берип, эми сиз бир аз болсо дагы карызыңызды кутулуп аласыз. Сизге жардам берип жатканыма кубанып жатамын, буйруса баардыгы оңолуп кетет. Жакында карыздардын баардыгынан кутулабыз деп апасын кубантып, иши аяктагандан кийин ашкананы жаап коюп үйүнө кетишет. Эртеси күнү Ким кайрадан эле машыгуу залына барса, ал жер жабылып калыптыр. Көрсө машыгып жаткандардын биринин коронавирус табылгандыктан машыгуу залын убактылуу жаап коюшуп, каарманыбыз бош убактысында машыгуу менен гана алек болгондуктан такыр эле зериге баштайт. Анда ал дароо эле Уджинга коңгуроо кылып, аны менен жолугушууну мерчемдеп, анын үйүнө барып там башына чыгып тамактанып олтуруп калышат. Ошол мезгилде каармандарыбыз боксчулар жөнүндө сүйлөшүп калса, Уджин акчасы көп боксчулар жөнүндө гана айтып, Ким тескерисинче бокс бир гана акча менен чечилбейт да. Мисалы Мэнни Пакьяо, анда чыныгы бокстун духу бар. Мен ошол Мэнни Пакьяодой болгум келет деп боксту акча үчүн эмес, анын духу үчүн жакшы көргөндүгүн айтат. Ошол күнү кечинде эле кайдан жайдан түшүнүксүз адамдар келип каарманыбыздын апасынын ашканасын талкалай баштагандыгын көрөбүз. Көрсө ал жерде жайгашкан жеке ишкерлердин дээрлик бардыгынын банктарда карыздары бар экен. Бул адамдар ошол банктагы карыздарды сатып алышып, эми бул адамдар ошол уюмга карызды төлөй турган болушуп, ал уюм карыздын үстүнө каалагандай үстөк пул кошуп, карызды төлөгүлө деп коркута башташат. Анда Кимдин апасы ал нерсеге макул болбой койгондуктан анын ашканасын талкалай башташты. Бул окуяны апасы Кимге жеткирип, Ким ал жерге келип кылмышкерлердин көп экендигине карабай эле мушташа баштап, соккуларды биринин артынан бирин өткөрүп келгендердин бардыгын талкалап салат.
Бирок бир мезгилде ал жерге уюмдун башчысы Ким Мён Гил деген адамдын кирип келгендигин көрөбүз. Ал каарманыбыздын апасына карап, силер карызыңарды төлөшүңөр керек. Бизге каршы чыга албайсыңар деп аркасындагы өтө чоң сөөк сактуу адамын ишке салып, Ким дагы аны менен мушташат экендигин түшүнүп, соккуларды өткөрө баштайт. Бирок жанагы адам чучук жеп чоңойгон байтур каарманыбыздын соккуларын такыр эле сезбей, тескерисинче апасынын көзүнчө Кимди уртокмо кала баштайт. Акыр аягы каарманыбыз алган жаракатынан ордунан тура албай жатып калып, бул убакта Ким Мён Гил каарманыбыздын үстүнө келет дагы бычагын алып, бетин бир карыш кылып кесип салат. Дайте обезболивающее. Помогите маме. Сейчас подойдем. Вы уверены? Окуядан кийин каарманыбызды апасы ооруканага жеткирип, анын бетин дарыгерлер тиге баштап, сыртта олтурган апасы катуу кайгыга батып, бир кезде Ким ичкериден чыга келет. Анда ал апасын кучактап, сиз эч нерседен кабатыр албай эле коюңуз. Буйруса мен бул маселени сөзсүз чечемин. Андан көрө үйгө барып эс алыңыз деп окуядан кийин бир нече күн өтүп, бул тууралуу Кимдин досу Уджин дагы билип, алынган карыздын кагаздарын окуй башташат. Көрсө жанагы Ким Мён Гил баш болгон уюмдун аты Smile Capital экен. Алар банктан ишкерлердин карыздарын сатып алып, андан соң ишкерлерге келип, биз силерге шарттын мыктысын түзүп беребиз деп, карызыңыздарды кыйналбай төлөп аласыздар деп алдап соолап кол койдурушуптур. Бирок келишимдин алдында майда тамгалары менен үстөк пулу өтө чоң жазылгандыгы билинбей калган экен. Анан дагы каарманыбыздын бетин кесип салган Ким Мён Гил, эгер сен тартип сакчыларга кайрыла турган болсоң, мен сенин апаңды өлтүрүп салам деп коркутуп, каарманыбыз башка айласы жок экендигин түшүнүп, маселенин чечүү жолун издейт. Бул убакта каарманыбызга жакын дос болуп калган Уджин ага жардам берүүгө аракет кылып, ар кайсы тааныштарына байланышка чыгып, ар кимден акча сурап жатып, акыр аягы тааныштарынын бири берүүгө макул болот. Бирок ал адам өзүнүн талаптарын коюп, мен силерге акчаны берейин, ордуна силер мага иштеп бергиле, канча бир убакыт иштесеңер акчаңарды кутуласыңар десе, бул нерсеге каарманыбыз макул болгусу келбей, акча берип жаткан адам мыйзамсыз иштерди жүргүзөөрүн түшүнүп, дароо эле кетип калат. Анткени Ким канчалык акчага муктаж болуп турса дагы жүрөгү жамандыкка жол бермек эмес. Жанында жүргөн досу Уджин каарманыбыздын бул чечимин сыйлап, дароо эле аны менен чогуу кетип калат. Эй, боксер. Биз мындан соң шаардагы кеңселердин бирин көрөбүз. Ал жерге жаш курактагы спортчу балдар келип, жумушка орношууга аракет кылып жатышкан. Анда жумушка алып жаткан Мун деген адам чыгып, жанагы балдарды карап, бирок алардын бирөөсү дагы жакпай. Бириси тартипсиз болсо, экинчиси армияда кызмат өтөбөгөндүктөн бардыгын кетирип жиберет. Анда Мун ылайыктуу адам таппай кайгырып олтуруп калган мезгилде ага каарманыбыз Уджин коңгуроо кылып калды. Көрсө, бул адам дагы Уджиндин тааныштарынын бири экен. Анда Мун аны дароо эле чакырып, Уджин досу менен келгендигине эки эсе кубанып, мага так эле силердей адамдар керек эле, мен сени такыр эле эстебепмин го. Мурдараак эле коңгуроо кылсам болмок экен. Мен Чхве деген адам менен иштешемин, ага так эле силердей кармаган жеринен кан чыгарган балдар керек. Көктөн издегеним жерден табылбадыбы деп кубанычын ичине жашыра албай, каармандарыбызды көндүрүп башчысы Чхве менен жолугушуу уюштурат. Биз ошол мезгилде дароо эле сөз болуп жаткан Чхве деген адамды көрө баштайбыз. Ага адамдары дароо эле каармандарыбыз тууралуу маалымат чогултуп келип, кагаздарын беришип, Чхве аларды карап олтуруп, биринчи Ким менен жолугалы деп атайын жөнөп кетет. Да, садись. Спасибо. Анда Чхве Кимге жолугуп, аны менен учурашканда эле пейили таза адам экендигин түшүнүп, дароо эле максатка өтүп, мен операцияга муктаж болгон адамдарга пайызсыз насыя беремин. Анан дагы менин колумда жалгыз небере кызым Хёнчу кызмат кылат. Сенин милдетиң Хёнчуну коркунучтардан коргоо. Күчтүү экендигиң көрүнүп турат, жана ошол күчүңдү башкара алат экенсиң. Мен сен жөнүндө буга чейин эле териштирип койгонмун, акчалай маселең бар экен, аны мен чечип беремин. Анда эмесе ишке киришели деп жолугушуу бат эле аяктайт. Говорил же, что все получится. Ошол эле күнү кечинде каарманыбыздын үйүнө Чхве өзүнүн адамын жөнөтүп, карызы канча болсо ошол сумманы берип жибериптир. Муну көргөн каарманыбыз кубанычын коюнуна баткыра албай ыйлап дагы жиберет. Бирок алардын алдында дагы бир маселе бар эле. Көрсө, азырынча Чхве бир эле Кимди жумушка алыптыр. Ошондуктан Уджин мен дагы сени менен иштешим келип жатат деп экинчи жолугушууга аны менен чогуу барып, Чхвенин алдына келгенде дароо эле токтобой өзүн өзү мактай баштайт. Мен дагы негизи досум Кимден калышпаган мушкермин. Эгер мени дагы жумушка алсаңыз, бир күч жакшы, эки күч андан жакшы болмок. Сиздер негизи адамдарга жардам берип, жакшы иштерди кылат экенсиздер. Мен дагы жакшылыгыңыздарга себепкер болоюн десе, Чхве көп ойлонбой эле макулдугун берет. Бир кезде ал жерге Чхвенин небереси Хёнчу келип, каармандарыбыз менен таанышып, дароо эле маселеге өтүп, чоңотам акча өтө керек болгон адамдарга пайызсыз карыз берип турат. Бирок кээ бирлери ал акчаны кайтарбай жок болуп кеткен учурлар дагы өтө көп. Менин милдетим ошого окшогон адамдарды таап акчаны кайтаруу. Бирок азыр мен башка иш менен элек болуп жүрөмүн. Алар сел-саякка окшоп кийинип алып, көчөдөгү чыныгы сел-саяктарды табышып, ал адамдардын өздүк документтерин алышып, алардын атынан ар кандай кредиттерди алып, компанияларды ачып, мыйзамсыз акчаларды жүгүртүшөт экен. Мен ошол уюмдун башчыларынын бирин көрдүм деп каармандарыбызга уюлдук аппаратындагы сүрөттү көрсөткөн кезде, каарманыбыз Ким ал адам буга чейин апасынын ашканасын талкалаганга келгендердин бири экендигин тааныйт.
Бир кезде кечкирип 3 каарманыбыз дароо эле ишке киришет. Анда жанагы уюмдун адамдары дагы селсаяк окшоп кийинип алышып, кечинде көчөдөгү адамдарды издешип, көчөдө жаткандарды таап алып, биз сага жардам беребиз деп алдап, сенин өздүк документтериң жаныңда болсо каттоодон өткөрүп коелу деп документтерин алып ала беришет. Бул убакта эки каарманыбыз кылмышкерлердин артынан аңдып жүрүшкөн. Анда жанагы адамдар бир кезде селсаяктардын бирин сабай башташып, муну көрүп турган Ким чыдабай эле селсаякка болушканы чуркап жөнөйт. Ал дароо эле экөөнү түшүрө согуп, үчүнчүсү бычагын көтөрүп чыгып, бир кезде ал жерге Уджиндагы келгендиктен кылмышкерлер дароо эле качып жөнөшөт. Ошентип каармандарыбыз тез жардам чакырышып селсаякты өлүмдөн куткарып, бирок алардын бул кылган иши Хёнчуга жакпай, Хёнчу аларды катуу уруша баштайт. Мен силерди аралашпагыла дедим эле го, болгону жөн эле күзөтүшүңөр керек болчу. Эми кылмышкерлер силерди таанып калды, менин көптөн берки аракетимди жок кыла турган болдуңар го деп жаткан кезде, алардын кеңсесинде орнотулган видео байкоодо эки адамдын келе жаткандыгы көрүнөт. Анда Хёнчу дароо эле ал жердеги жарактарды өчүрүп эшикти жапканга жетишип, видео байкоодон ал жерге келген адамдардын бири буга чейин селсаяк болуп кийинип алган кылмышкерлердин бири болсо, экинчиси болсо уюлдук аппаратындагы сүрөттөгү адам экендиги билинет. Анда бул адамдар каармандарыбыздын кайда жайгашкандыгын билип алганды белгисиз айтор өтө эле баттаап алышыптыр. Бирок ал жердеги эшиктер жабык болгондуктан кайрадан эле кетип калышат. Бир кезде ал жерге Чыкве өзү келип, кеңсесинде түшүнүксүз кыймылдар болгондугун дароо эле түшүнүп, бул жерде эмне болуп жатат деп небереси Хёнчуну суракала баштайт. Көрсө Чыкве Хёнчунун эмнени териштирип жүргөндүгүн билбейт экен. Анда Хёнчу: мен бул кылмышкерлердин бетин ачкым келип жатат. Алардын айынан көптөгөн адамдар кыйналып, кээ бирлери өлүп дагы кетишти. Жада калса бул Кимдин бетин ошол уюмдун башчысы кесиптир деп каарманыбыздын бетиндеги кесилген жерди көрсөтүп, муну көргөн Чыкве аябай таң калып, сен ал адамдын атын билесиңби десе, Ким Гён Гил деп айтып берет. Анда Чыкве менен жанындагы жардамчысы өздөрүн аябай эле башкача сезип кетти. Сыягы булар дагы ал кылмышкерди тааныйт окшойт. Кандай болбосун 3 каарманыбыз ишин улантып ар дайым бирге жүргөндүктөн, андан дагы жаштары дээрлик тең эле болгондуктан достой эле боло башташат. Биз ушул жерде Хёнчунун Чыквеге эч кандай тууганчылыгы жок экендигин билебиз. Көрсө Хёнчу кичинекей кезинен балдар үйүндө чоңоюп, ал 17-ге чыккан кезде Чыкве аны небереси кылып багып алыптыр. Ошодон бери Хёнчу аны чоң ата деп атайт экен. Биз бул убакта Чыкве бетин жууп жатып, анын эсине бир нерсе түшө баштагандыгын көрөбүз. Көрсө Чыкве дагы бир кезде адамдарга үстөк пайызы менен акча берип, алардан кайрадан көптөгөн суммаларды алып иш кылчу экен. Бирок мындай жашоо аны бактылуулукка алып келбестигин түшүнүп, ишин токтотуп, кол астында иштегендердин бардыгына акча төлөп берип ишин жапкандыгын айтат. Көрсө ошол мезгилде Ким Мён Гил каарманыбыз Чыквенин колунда иштечү экен. Анда Чыкве бир кезде үйүндө жатса, кеңсесинин кароолчусу коңгуроо кылып, сиздин кеңсеңизге оорулар кирди, батыраак келиңиз деп чакырат. Биз ошол мезгилде буга чейин каарманыбыз Кимди уруп койгон шкафты көрөбүз. Бул качоктун аты Боб болчу. Көрсө Боб дагы бир адам менен кеңсеге уурулукка кириптир. Бир кезде алар сейфти ачып алып, акчаны сала баштаган кезде Чыкве ал жерге жетип келип, силер кимсиңер деп эле Боб менен дароо мушташа баштайт. Ал мезгилде Чыкве өтө күчтүү жана эр жүрөк болчу. Ошондуктан килейген Бобту оңой эле жеңип, аны союлу менен сабап, экинчисин кармап алып коркутуп жаткан кезде анын артынан келип бирөө бычак саят. Көрсө бул өзүнүн колунда иштеп жүргөн Ким Мён Гил экен. Анда Чыкве жаракат алгандыгына карабай Ким Мён Гилди дагы уртогмок алып, анын бычагын өзүнө саяйын деп жаткан кезде Боб келе калып эле каарманыбызды терезеден ыргытып жиберет. Мындан соң кылмышкерлер акчанын бардыгын алышып, кайрадан терезени караса эле Чыкве ордунда жок болуп чыгат. Биз ошол мезгилде азыркы күндөргө кайтып, кайрадан эле Ким Мён Гил менен Бобту көрөбүз. Анда Ким Мён Гил кылмыштуу иштери менен өтө көп акча таап, аларды алтынга айлантып, алтынды контейнердин ичиндеги сейфке топтоп коюптур. Көрсө буга чейинки окуялардан кийин Чыквенин буту катуу жаракат алып, балдак менен басып калган болот. Ал кечинде Хёнчуга жолугуп, мен сени изилдеп жаткан адам жөнүндө көп нерсени билемин. Алар адам өлтүргүчтөр, ошондуктан изилдөө ишиңди токтоткунуң. Мен болсо каарып деле калдым, мындай нерселерден чарчадым. Менин сөзүмдү ук десе Хёнчу макулдугун берип, бирок чындыгында оюнан кайтпай эле кайрадан эле изилдөө ишин баштаган. Алар адаттагыдай эле кечинде биригип алып жанагы селсаяктардын документтерин алгандарды аңдышып, унаасы менен артынан ээрчип бир кезде эки каарманыбыз жөө аңдый баштайт. Бирок бул жолу такыр эле алар ойлогондой болгон жок. Анткени кылмышкерлер буга чейин эле каармандарыбызды байкап, алардын келишине даярданып коюшуптур. Ошондуктан бул убакта унаада олтурган Хёнчу бир топ адамдын союлдары менен келе жаткандыгын көрөт. Анда каармандарыбыз башка арга жок экендигин түшүнүп, ал жерге келген 30 адам менен мушташа башташып, болгон аракеттерин кылып, кээ бирлерин жыга соккондугу менен көпчүлүк каармандарыбызга үстөмдүк кыла баштайт. Ошол маалда Хёнчу дагы жетип келип, союлу менен электрошогун ишке салып, дароо эле кылмышкерлерди токтоттуруп уктата баштаган. Муну көргөн каармандарыбыз дагы кубанып, мурдагыдан көбүрөөк күч алып, мушташуусун улантып, акыр аягы келгендердин бардыгын жок кылышып, ал жерден кетишет. Бир мезгилде кадр алмашып, каарманыбыз Кимдин апасын кылмышкерлер уурдаганы келгендигин көрөбүз.
Көрсө буга чейин ким бет кабын чечкен кезде аны кылмышкерлердин бири таанып калып, адамдарына коңгуроо кылып дароо эле апасын алып келгиле деп буйрук бериптир. Бирок кызыгы жанагы кылмышкерлер кимдин апасын алып бара жаткан кезде бир түшүнүксүз адам пайда болуп, бычак менен мушташууда өтө чебер болгондуктан үчөөнү тең жок кылат дагы каарманыбыздын апасын куткарып калат. Бир мезгилде каармандарыбыз мушташкан жертөлөгө дагы бир бейтааныш адам келип ал жерде маселе чечилгендигин түшүнүп, бычагын кайрадан койнуна салып ал жерден кетип калды. Биз мындан соң бул бейтааныш адамдар кимдер экендигин түшүнө баштайбыз. Көрсө союлчан адамдардын келгенин көргөн Хёнчу дароо Чхвеге коңгуроо кылып, Чхве баленин башталгандыгын түшүнүп эски тааныштарына коңгуроо кылып аларды дароо чакырыптыр. Буга чейинки эки бейтааныш адам ошол Чхвенин эски тааныштары экен. Анда Чхве маселе эми олуттуу жагдайга айланып бара жаткандыгын түшүнүп, булар кимдин үйүн билип калышыптыр, ошондуктан анын апасын башка жакка жайгаштыргыла. Маселеге өзүм аралашпасам болбой калды деп олуттуу киришет. Бул убакта Ким Мён Гил ооруканага келип адамдардын жаракат алгандыгын көрүп, аларга бычак кандай абалда сайылгандыгын түшүнүп, кол астындагы адамдарына окуя айтып бере баштайт. Мен Чхве менен иштешип жүргөн мезгилде анын беш бир өзгөчө адамы бар эле. Алар бычак менен согушууда мыкты чебер болгондуктан кандай маселе болбосун сөзсүз чечишчү. Бирок биз Чхвени терезеден ыргытып жибергенден кийин ошол бешөөнү да жок кылуунун аракетин баштаганбыз. Аларды чачыранды абалда таап өлтүрүүнү көздөп үчөөнү жок кылып, бирок экөө тирүү калып аттары чыкпай эле такыр жок болуп кетишкен. Сыягы Чхве ошол экөөнү кайрадан алып чыккан окшойт. Эми чыныгы согуш башталчудай деп адамдарына даярдык көрүүсүн буйруйт. Биз ушул жерде эки адамдын бирөөсүнүн аты Янчун болсо, экинчисинин аты Дуйон экендигин билебиз. Алар дагы Чхве менен жолугушуп Ким Мён Гилге каршы турууну көздөшүп, буга чейинки жоготкон 3 досу үчүн өч алууну көздөй башташат. Анда Чхвенин мерчеми боюнча каармандарыбыз эң биринчи өздөрүнүн кеңсесиндеги акчаларды алып чыгып кетиш керек болчу. Анткени буга чейин кылмышкерлер кеңсенин дарегин билип алышкан эле. Бул тапшырма 3 каарманыбызга берилип, алар атайын 2 унаа менен барышып, үлкөктөрдү даярдап акчаны салып алып чыгып кетүүнү көздөй башташат. Бирок ошол мезгилде эле алардын артынан башка адамдардын аңдып жүргөндүгүн көрөбүз. Көрсө Ким Мён Гил адамдарын буга чейин эле кеңсени тоноп келгиле деп жөнөтүп жибериптир. Анда Ким менен Уджин араба издеп жатса, алардын жанына бом келип, Хёнчуну болсо экинчи кылмышкер байкатпай эле сулайта чабат. Бул убакта эки каарманыбыз бом менен мушташып, бирок экөөнүн дагы такыр эле алы жетпей, буга көп деле күчтү кетирбей, техниканы иштетели деп чыныгы бокстун сулуулугун көрсөтө башташат. Анда бом чыдабай кетип, колуна күрөк алып каармандарыбызга кол салып, бир кезде күрөк менен Уджиндын моюнун кесүүгө аракет кыла баштайт. Муну көргөн Ким катуу жини келип, болгон күчүн жумшап, бомдун кулагын каната чаап, колундагы күчтөрүн топтоп бомго катуу соккуларын өткөрө баштайт. Бирок бир мезгилде Уджин аны токтотуп калды. Антпесе каарманыбыз бомду өлтүрүп алыштыгы толук ыктымал эле. Бул убакта соккудан кийин өзүнө келген Хёнчу дагы аны урган кылмышкер менен мушташып, бутундагы бекитилген союлун алып каршылашын оңой эле ээсин оодара чабат. Ошентип алар убактыларын аз экендигин түшүнүп, өтө ылдамдыкта кыймылдашып, акчанын бардыгын жүктөп, алып келген чоң унаасына батпай калган кезде эки баштык алтынды кичинекей унаага жүктөп алып качып жөнөшкөн. Бирок ошол маалда дагы бир топ кылмышкер унаалар менен жетип келишиптир. Кандай болбосун каармандарыбыз унааларын токтотпой алардан качып жөнөшүп, чоң унааны башкарып жаткан Кимди алдыга өткөрүп жиберишет да Хёнчу аны коргоонун аракетин көрө баштайт. Ал кылмышкерлердин унаалары менен сүзүшүп, биринчисин бат эле жок кылып, экинчисин дагы сүзгүлөп жатып алардын унаасын аңтарып жиберет. Бирок ошол мезгилде өздөрүнүн дагы унаасы жүрбөй калып, эки баштыкты көтөрүп алып жөө качууга туура келди. Быстрее! Уджин менен Хёнчу баштыктар менен алыска бара албастыгын түшүнүп, алардын ичинде толгон токой алтын болгондугуна карабай, аларды таштап коюп качууга туура келет. Бул убакта Ким дагы унаанын алдындагы акчаларды жерге түшүрүп, бир кезде каармандарыбыз унаага жетип, кылмышкерлерге жеткирбей аман эсен качып кетишет. Ошентип алар таштагандан башка акчалардын бардыгын Чхвенин үйүнө алып келишти. Анда Хёнчу чоң атасынан кечирим сурап, биз алтындарды алып кете албадык. Мени кечирип коюңуз десе, атасы алтынга башын деле оорутпай, мен сени багып алсам дагы сен менин жалгыз үй бүлөмсүң. Башкысы 6 саның аман болсо болду деп Хёнчуга кабатыр алып, бул сөздөрдү уккан Хёнчунун көзүнөн жаш тегеренип дагы кетет. Эртеси күнү болсо Кимди Чхве жанына чакырып алып, мен сенин кылган ишиң үчүн ыраазымын. Буга чейин сенин карыздарыңды төлөп бердим эле, ошолордун бардыгы мага карыз эмесмин деп эсептеп койсоң болот. Анткени силер кече өтө көп сумманы алып келе алдыңар. Эми сен бошсуң десе, Ким уккан кулагына ишенбей, бирок ал жерден такыр кеткиси келбей, Чхвеге кайрылып, сиз өтө көп адамдарга жардам берип, жакшылык үчүн күрөшөт экенсиз. Ошондуктан мен карыз болбосом дагы сизге аягына чейин жардам берүүгө даярмын. Сураныч, мени кетирбеңиз десе, Чхве каарманыбыздын чын жүрөктөн айтып жаткандыгын байкап макулдугун берет. Ошентип 3 каарманыбыз Янчун жана Дуйон жолугушуп алдыңкы иштерин мерчемдей башташат.
башташат. Анда алар 3 каарманыбыздан дагы бир жолу сурап, силер чындап эле даярсыңарбы? Биз чындыгында өлүмгө бара жатабыз. Ким Мөнгил өтө мыкаач адам, анын колуна түшсөк бизди оңой эле жок кылып коет. Биз го эски досторубуз үчүн өч алабыз. Силердин бул жерде кандай пайдаңар бар десек, ким жооп берип, эгер Чыкве болбогондо мен карыздарымды төлөй албай кандай абалда калат элем, өзүм деле билбеймин. Анан дагы Мөнгилдин колунан башка адамдар менин апама окшоп кыйналышын каалаган жокмун. Ошондуктан сиздерге жардам көргөзүүгө даярмын десе, жанында отурган Уджин мен дагы даярмын деп айтып, Янчун менен Дуйон каармандарыбызды бөлүп алып машыктыра башташат. Янчун Ким менен Уджинга бычак менен мушташканды үйрөтсө, Дуйон Хёнчуга мушташта шайтан арабаны колдонгонду үйрөтө баштайт. Алардын максаты экиге бөлүнүп алып, Ким Мөнгилдин адамдарына ар тараптан кол салуу болчу. Ошондуктан Дуйон менен Хёнчу дароо эле максатка өтүп, түн окумда Мөнгилдин адамдарын күтүп, биз буга чейин көрүп жүргөн көзөйнекчен кылмышкер Чөнминди бычактап салышат. Бул убакта Янчун менен жүргөн каармандарыбыз дагы түн окумда унаада олтуруп алышып, алар дагы Мөнгилдин адамдарын күтүп жатышкан. Анда үчөө Мөнгилдин эң эле жакын адамдарынын бири Чандоону кармашып, аны уктата чабышат дагы унаасына салып эле алып кетишет. Көрсө каармандарыбыздын Чандоого өзгөчө мерчими бар экен. Алар кылмышкерди олтургузушу өздөрүнүн ыкмасы менен дароо эле кыйнай башташып, Чыквеге дагы Чандоону кармадык деп ал жерге келүүсүн айтышат. Анда Чыкве келип эле Чандоонун алдына олтуруп, биз сени канчалык кыйнасак деле сен азыр бизге чындыкты айтып бербейсиң. Анткени сен Мөнгилдин чыныгы ишенимдүү адамысың. Сен анын оң колусуң, ошондуктан кылмыштуу иштеринин бардыгынан кабардарсың. Бирок билип койгонуң, Мөнгил менин колумда иштеген, мен ал тууралуу бардык чындыкты билемин. Сен ага канчалык жакын адам болсоң деле ал сени өлтүрүп коюштан эч эле тайбайт. Эгер мен азыр сенин ушул абалдагы сүрөтүңдү тартып Мөнгилге жөнөтүп жибере турган болсом, сен бизге чындыкты айтпагандыгыңа карабай эле ал сени оңой эле өлтүрөт. Анткени ага жакын адамдарынан дагы өзүнүн кылмыш иштери ачылбашы биринчи орунда турат. Ошондуктан мен сага жакшы сунушумду айтайын, эркек катары сенин алдында убада беремин. Эгер бизге бардык чындыкты айтып бере турган болсоң, мен сага өтө чоң суммадагы акча беремин. Аны менен өмүрүңдүн аягына чейин жашасаң болот. Анан дагы мен сени Мөнгил таппай турган жерге бекитем. Мен сен жөнүндө буга чейин деле изилдеп бардык маалыматты чогултуп койгонмун. Сен өзүң деле буга чейин Мөнгилден качууну мерчендеп жүргөнсүң десе, буну уккан Чандоо аябай таң калып, чындап эле Чандоо Мөнгилдин кандай адам экендигин өзү деле билип, эртелүүгө андан качууну мерчендеп жүргөндүгүн мойнуна алат. Ошондуктан эми азыр Чандоо чындыкты айтып, Чыквенин жардамы менен качып кетүүдөн башка аргасы жок экендигин түшүнүп, башчысы Ким Мөнгилдин кылмыш иштеринин бардык түрлөрүн айтып бере баштайт. Бул сөздөрдү угуп турган Чыкве Мөнгилдин чындыгында кылмыштуу иштеринин тамыры өтө жайылгандыгын түшүнүп, Чандоого акыркы суроосун берип, ал өзүнүн алтындарын кайда бекитет десе, Чандоо бул тууралуу чындыгында билбегендигин айтып, ал арабыздан бир гана Бомго ишенет. Ошондуктан Бом гана анын алтындары кайда жайгашкандыгын билет. Ал экөө түрмөдө таанышкан экен, ошондуктан бири-бирине ишеними бекем. Мен билген маалыматтар ушул эле десе, Чыкве өзү берген убадасына туруп, эң биринчи сени даарылайбыз, андан соң өлкөдөн чыгарып жиберебиз деп айтат. Ошентип бул окуядан кийин каармандарыбыз ойлору ишке аша баштагандыгын байкап чогулуп олтуруп калышып, бир аз майрамдайлы деп куюп алышып, жүздөн ура башташат. Мөнгил болсо бул убакта ишке катуу киришип, тартип сакчыларынын арасынан өзүнүн тааныштарына байланышка чыгып, менин адамдарымдын бирин шайтан арабачандар союп кетишти. Аны шаарда жайгашкан видео байкоолордон таап беришин керек. Тез аранын ичинде таап бергин деп жанагы тартип сакчы өзүнүн аракетин баштап, арадан көп өтпөй эле Дуйон менен Хёнчу шайтан арабасы менен келген имаратты таап берет. Бул маалыматты билген Мөнгил дароо эле өзүнүн мыкты мушкерлерин чогултуп ошол имаратка барышып, бирок ал жерден эч кимди табышпай Дуйонго тиешелүү кагаздарды табышат. Анда кылмышкерлер дароо эле Дуйондун үйүнө жөнөп кетишти. Бул убакта Дуйон үйүнө келип, жетайлык боюнда бар аялы менен уктап жаткан эле. Кылмышкерлер келип анын эшигин такылдатып, биз ылдыйкы кабаттагы кошунаңыз болобуз. Биздин үйүбүзгө сиздерден тамчы тамчытат деген мезгилде Дуйон дароо эле бир нерсени сезип, аялын жатуучу бөлмөгө киргизип, сен тартип сакчыларга коңгуроо кылгындагы эмне болбосун, бул бөлмөдөн такыр чыкпагының. Мен сени жакшы көрөмүн деп анын бөлмөсүнүн эшигин жаап, үйүндөгү болгон эмеректерди эшикке такап ал жакта ачылгыс кылып коет. Бул убакта сырттагы кылмышкерлер терезенин темирин жулуп ичкериге кире башташкан. Сука! Вот же ублюдок! Анда Дуйон колунун келишинче каршылык көрсөтүп, ашканасындагы бычагын алып алып келгендерге сайгылап, канчалык туруштук берүүгө аракет кылбасын, көпчүлүк баары бир көптүккө салды. Алар союлу менен Дуйонду чапкылап, акыр аягы бирөөсү башына өтө катуу чапкандыктан, Дуйон башынан көп кан жоготуп, ордунан кыймылдай албай эле отуруп калат. Бир кезде анын жанына Мөнгил келип, эгер сен Янчундун кайда экендигин айта турган болсоң, мен сенин аялыңды өлтүрбөймүн. Кана эми тандоо өзүңдөн десе, Дуйон эмне кылышын билбей эле кыйлай баштайт. Биз ошол окуядан кийин дароо эле Янчунду көрө баштайбыз. Ал өзү иштетип жүргөн ашканасына келсе, Мөнгил ал жерге дагы келип алыптыр. Көрсө Дуйон Янчундун кайда экендигин айтып бергендигине карабай, Мөнгил Дуйонду дагы аялын дагы өлтүрүп салыптыр.
Ошентип бир кезде экөөнүн ортосунда беттеш башталат. Анда Янчун Мёнгилди оңой эле жеңип коюшун билип, Мёнгил бул нерсеге даярданып, бут кийимине ар кандай бычактарды орнотуп, анан дагы бронежилет кийип алган болот. Ошондуктан Янчун ага канчалык бычак саянга аракет кылбасын, бычагы такыр эле өтпөй, жада калса бир кезде кылычтай болгон бычагы менен саяйын деп анысы дагы такыр кирбей коет. Ошентип беттеште Мёнгил үстөмдүк кылып Янчунга бычактарды сайгылап, Янчун көп кан жоготкондуктан каршылык кылуусу деле оорлошо баштайт. Кандай болбосо Мёнгил максатына жетип Янчунду деле өлтүрүп тынды окшойт. Кылмышкерлер мындан соң так эле Чыхве жайгашкан үйдү табышып, ал жерди бастырып киришип, үйдү толугу менен курчашып, кол сала башташат. Өкүнүчтүүсү бул убакта үйдө Чыхве менен Уджин гана бар болчу. Анда Уджин Чыхвени куткарууга аракет кылып келгендерге өзү каршы туруп, алардын көптүгүнө карабай жалгыз болсо дагы мушташа баштайт. Чыхве бул убакта үйдүн жертөлөсүнө түшүп бекитип койгон тапанчасын алып чыгып, келген кылмышкерлердин кээ бирлерин өлтүргөнгө дагы жетишти. Уджинга болсо ар тараптан кол салышып, акыр аягы келгендердин бири аны муунта баштап, бычагын алып ага 2-3 жолу сайып жиберип, Уджин ошол жерде эсин жоготот. Бул убакта жертөлөдө Чыхве дагы деле колго түшө элек болчу. Бир кезде бом алдына бир адамды карманып, аны менен коргонуп, Чыхве аны аткылай баштаган кезде анын жанына жетип, коляскасынан ыргытып жиберет. Мындан соң ал Чыхвени көтөрүп тизесине таштап, толугу менен эле белин сындырып салды окшойт. Бир мезгилде Мёнгил кыймылдай албай калган Чыхвенин жанына келип, ага ыраазычылык билдирип, ошол нерсенин бардыгын мага сен үйрөткөнсүң, сенин айыңнан ушул нерсеге жетип жатамын. Ошондуктан сени кыйнабай бат эле өлтүрөйүн деп бычагын сайып дароо эле өлтүрүп салат. Мындан соң кылмышкерлер ал жерде жайгашкан көп суммадагы акчаны алышты дагы үйдү өрттөп кетип калышты. Бир мезгилде Ким менен Хёнчу ал жерге жетип келишип, үйдүн өрттөнүп жаткандыгын көрүп, дароо эле каарманыбыз Ким үйгө кирип эсин жоготуп жаткан Уджинди көтөрүп чыгат. Бул убакта Хёнчу Чыхвенин дагы денесин тапкан болчу. Бирок ал жерге келген Ким Чыхвенин көз жумгандыгын түшүнүп, Хёнчуну ал жерден көтөрүп чыгып кетип калды. Көрсө Уджин дагы деле толугу менен жан бере элек экен эле. Ошондуктан аны дароо эле ооруканага алып барышып, дарыгерлер операциясын башташып, бирок Уджин өтө көп кан жоготкондуктан Ким ага кан берүүгө даяр болуп, дарыгерлер андан алган кан жетпегендигин айтса, Уджин суранып, менден дагы кан алыңыздар, мен досумду сөзсүз куткарышым керек деп, дарыгерлер мындан көп кан алса болбойт экендигин айтканына карабай эле сурана берет. Пожалуйста, дайте его спасти. Дайте. Бул убакта Хёнчу каза болуп калган чоң атасы Чыхвени эстеп, ал дагы ыйлап олтурган. Бир кезде Ким ал жерге чыгып, бирок Хёнчуну ордунан таппай, эки жакты карап Хёнчу эчтекени айтпай кетип калгандыгын билип, ага коңгуроо кылса, Хёнчу коңгуроону дагы албай коет. Ошентип арадан бир нече убакыт өтүп, дарыгерлердин бири чыгып операциянын ийгиликтүү өткөндүгүн айтып, бул сөздөрдү уккан каарманыбыз кубанычын койнуна батыра алган жок. Ошентип бул окуялардан кийин дээрлик жарым жыл өткөндөн кийинки окуяларды көрө баштайбыз. Бул убакта Уджин оорусунан айыгып, каарманыбыз экөө таң ата элек туруп алып машыга башташып, акыркы 6 айдан бери токтобой машыгып жатышкандыктан фигуралары жинди болуп калгандыгын көрөбүз. Көрсө алар акыркы окуядан кийин Сеулдан качып кетишип, Чыхвенин айдоочусу О Ин Мун менен чогуу жашашып, айыл жергесинде Ким Мёнгилден өч алууга даярданып жүрүшкөн болот. Анда Ин Мун каармандарыбызды токтотууга аракет кылып, силердин оюңарга мен көп деле кошулбаймын. Эми болор иш болду, өч алганда эмне пайда? Балким тескерисинче силер дагы каза болуп калышыңар мүмкүн да десе, каармандарыбыз такыр эле болбой. Бизде бир ой пайда болду. Биз Ким Мёнгилдин колунан зыян тарткандар менен биригишибиз керек. Жалгыз ага адамдар каршы чыгуудан коркот, ошондуктан биргеликте аны жок кылсак болот. Акыркы 6 айдан бери бекеринен даярданганыбыз жок да десе, Ин Мун аларды токтото албастыгын түшүнүп, Чыхвенин унаада бекитилген акчасын берип, силер эми Сеулга бара берсеңер болот. Батирди дагы силерге мен таап берем, ишиңерге ийгилик деп каармандарыбызды узатып, дароо эле алар Сеулга жөнөп кетишет. Бул убакта Ким Мёнгил мурдагыдай эле өзүнүн кылмыштуу иштерин улантып, Айыл Групп деген ишкананын жетекчиси Хон Мин Помду коркутуп, анын шаардын ортосундагы имаратты өзүнө алып казино ачуунун аракетинде жүргөн. Анда Мин Пом эмне кылышын билбей имаратты өткөрүп берүүдөн башка аргасы жок экендигин түшүнүп, унаасында олтуруп алып ыйлай баштаган кезде анын уюлдук аппаратына кат келет. Көрсө каармандарыбыз бул адам тууралуу маалымат таап, аны менен биригүүнү сунушташыптыр. Анда Минпом өзүнүн тартип сакчы туугандарынын бирин эриштип алып, каармандарыбыз менен жолугушуу уюштурат. Анда алар биринчи каармандарыбыздын жаш бала экендигин көрүп, аларды такыр эле олуттуу кабыл алышпай, бирок Кимдин бетиндеги тырыгын жана Уджиндин ичиндеги бычак сайылган жерлерди көргөндө толук ишенишет. Көрсө ал жерге келген тартип сакчы дагы Ким Мёнгилди көптөн бери такыр эле камай албай, ага каршы жарытаарлык далил таба албай жүргөн экен. Анда каармандарыбыз аларга сунушун айтып, биз буга чейин Мёнгилдин Чандо деген адамын кармаганбыз. Ал Ким Мёнгилдин кылмыштуу иштери тууралуу көп нерсе билет экен. Ошондуктан бизге бардыгын ачыктап айтып берген.
Көрсө бул зөөкүр шаардагы аттуу баштоолардын бардыгын коркутуп аларды ортогумо калып, жыңалач кылып видеого тартышып, ошол видеону таратып жиберем деп коркутуп, ал адамдарга тиешелүү бизнестерди өздөрүнө өткөрүп алышат экен. Көрсө бул айыл групптун башчысы Хон Минпомдун видеосу дагы Ким Мёнгилде бар болуп чыгат. Ошондуктан ал дагы айласы жоктон шаардын ортосундагы имаратын Ким Мёнгилге өткөрүп берип жатыптыр. Анда төртөө олтурган жеринде жакшылап сүйлөшүп, максаттары бир экендигин түшүнүшүп, бири-бирине жардам берүүнү көздөшүп ишмерчим түзүшөт. Анда алар атайын даярданып Ким Мёнгил Минпом менен жолугушууга келген кезде анын уюлдук аппаратына уланып алууну каалап, ал жактагы кылмыштуу иштери тууралуу маалыматтарды өздөрүнө жүктөшүп, жана ал маалыматтар топтолгон флешканы жок кылып жиберүүнү чечишет. Бул иш үчүн тартип сакчы Каньон атайын өзүнүн адамдарын алып келет. Минпом болсо имаратын өткөрүп бергенге кол коюп берип жаткан кезде, Ким Мёнгилдин уюлдук аппаратын алып, аны жыңалаштап тарткан видеону өзүм өчүрөм деп талап кыла баштайт. Анда Мёнгил башка аргасы жок экендигин түшүнүп, уюлдук аппаратын Минпомго берсе, ал видеону өчүрмүш болуп, уюлдук аппаратты ал жердин Wi-Fi'ына улап коет. Бул убакта ал жерге келген Каньондун адамы уюлдук аппараттагы маалыматтарды оңой эле өзүнө жүктөп алып, анан дагы ал маалыматтар сакталган флешка жайгашкан сейфтин өзүн өзү жок кылуу жөндөмүн ишке киргизип, сейфтин ичиндеги флешка дароо эле өрттөнө баштайт. Ошентип каармандарыбыздын ою ишке ашып, тартип сакчы Ким менен Уджинге ыраазычылыгын билдирип, менде эми бул зөөкүрдү камаганга толугу менен мүмкүнчүлүк бар. Силер эми бара берсеңер болот деп каармандарыбыз Минпомдун кеңсесинен чыгышып, өз ара сүйлөшүп, буга чейин чандоо Ким Мёнгилдин өтө көп суммадагы акчасы бар жана алтындары бар деп айтты эле. Бул эми өзүнүн арты ачылып калгандыгын билген болсо качууга киришет. Анан дагы бунун байлыктарынын бардыгы ЧХВге тиешелүү экендигин билебиз. Демек аларды биз кайтарып алсак болот деп унаага олтуруп алып эле жөнөп кетишет. Бул убакта көптөн бери ойлогон оюм ишке ашты деп адамдары менен майрамдоону баштаган Мёнгил үйүнө келип ал жерде түтүндүн жыты чыгып жаткандыгын байкайт. Көрсө бул убакта сейфтеги флешка өрттөнүп, күлгө айланып калыптыр. Мындан соң каармандарыбыз эми Мёнгилдин байлыгын кайдан табабыз деп жаткан мезгилде алардын уюлдук аппаратына коңгуроо келди. Көрсө кылмышкер буга чейин аны менен болгон ишке Ким менен Уджиндин толук эле тиешеси бар экендигин түшүнүп, адамдарын чогултуп аларды жок кылгыла деп катуу буйруптур. Бирок бул жолу каармандарыбыз катуу машыгып, мындай орчундуу кырдаалдарга даяр турушкан. Ошондуктан кылмышкерлер аларга коңгуроо кылып чакырган жерине каармандарыбыз тайманбай барып, кана эмесе баштадык деп кылмышкерлердин санынын өтө көп болгондугуна карабай эле мушташууга киришишет. Анда эки каарманыбыз ал жердеги кылмышкерлерди тез эле жок кылышып, бир кезде Ким ал жерге келген бомду көрүп калып, бул убакта күчкө толуп калган Ким аны бир сокку менен эле сулайта чабат. Бул убакта Уджин ал жердеги кылмышкерлердин бириси менен мушташа баштаган. Көрсө буга чейин Уджинга ушул кылмышкер бычагын сайган экен. Анда Уджин ага катуу жеңилгендиктен бокстагы техникаларынын бардыгын колдонуп, Уджин дагы жанагы кылмышкерди оңой эле уктата чаап салды. Ошентип тартип сакчылар дагы катуу киришип, Ким Мёнгилдин үйүндагы кеңсесин дагы тинтүүгө алышып, кылмышкерге каршы көп далил тапкандыгы менен Ким Мёнгилдин өзүн такыр эле таппай коюшат. Көрсө ал жүк ташуучу кемелердин бирине түшүп алып, Вьетнамга качып жөнөптүр. Кызыгы эки каарманыбыз бул тууралуу маалыматты эч ак эле билип, алардын артынан түшүшүп, кемеде бара жаткан кылмышкерлерди дароо эле таап алышат. Анда Уджин Мёнгилдин адамдарынын бирин токтотуучу тапанча менен атып, Ким болсо Мёнгилди контейнерлердин арасынан таап аны менен мушташа баштайт. Анда Мёнгил буга чейинки ыкманы колдонуп, бут кийимине бычакты тагып, Кимге канчалык каршылык көрсөтүүгө аракет кылбасын, бирок эч эле майнап чыккан жок. Жини келген Ким кылмышкерди катуу уртогмо каалап, акыр аягы Мёнгил жеңилүү ызасын тартып, катуу соккулардан кийин ордунан такыр эле жыла албай жатып калат. Анда Ким менен Уджин контейнерлердин биринен алар жашырып бара жаткан алтындарды дагы таап алышты. Да. Биз мындан соң каармандарыбыз аман эсен Кимдин апасына барышып, аны кучактап кыйынчылыктын бардыгы артта калды деп сүйүнчүлөп жаткандыгын көрөбүз. Каарманыбыз Ким апасынын тынчтыгы үчүн өлүмдөн дагы тайбай колунан келген аракетин кылып, акыр аягы апасынын ыраазычылыгына дагы жете алды окшойт. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ата энебиздин барында аларга колубуздан келишинче кызматыбызды кылалы.